Да согушкерлердин кол салуусунан 23 адам набыт болду. Орусиядагы кыргыз диаспорасы Москвада теракт коркунучу бар экенин эскертти. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Орусиядагы кыргыз диаспора кеңешинин төрагасы Кубанычбек Осмонбеков видео кайрылуу жасап, Москвада теракт коркунучу бар экенин эскертти. Мындан улам ал Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандыктарды сак болууга чакырды. Орусиянын ички иштер министрлигинен кыргыз жарандарына маалымат жеткиргиле деген тапшырма келди. Ага ылайык эл аралык террористтик уюмдар жардыруу уюштурушу мүмкүн. Бардык кыргызстандыктарды, өзгөчө таксист, чабарман болуп иштеп жүргөндөрдү сак болууга чакырабыз. Анткени террористтер буйрутма берүү менен жардыргыч затты эл көп топтолгон жайларга жөнөтүп, чабарман менен чогуу жардырганга аракет көрүп жатканы айтылды, деди Осмонбеков. Булак супер кежи. Элдер өзгөн шаары. Мол подставщик. Анында гай турат. Жолдо мол жинде аварийканы жандырып алып, жол торуп кетатты. Биз обгон алып өтүп кеттик. Ушул чалуу айтып коюптур гайлергечи. Биз көрдүк, ана у доказательствобуз бар, видео регистрация болгон дейт. Видео регистратор менен азыр мына жаныбызга келип токтоду. Типа бузулду. Капотун ачып алып турат, машина жүрүп. Ошондо азыр бизге канча салды? 30 миңге штраф деди. Сплошнойдон обгон алып, аварийный ситуация мне бирдемке деди, короче. Ушинтип абайлагыла. Мондай эмелер көп. Подставнойлорчу. Аварийканы жандырып алып, астынан 20 км менен жүрөт. Сплошнойдочу. Өзүңөргө сак болгула. Бизго эптеп чыккан аракет кылып атабыз. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Дайынсыз болуп жаткан 3 жашар Амирдин ата-энеси президентке кайрылды. Ысык Ата районунда Чоңчуу каналына түшүп кеткен 3 жашар баланын ата-энеси президентке кайрылды. Алар Батыш Чоңчуу каналындагы сууну токтотуп турууну суранат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, балабызды 1 аптадан бери издеп жатабыз. Анын сөөгүн таап алуу үчүн каналдын суусун токтотуп турсаңыздар, деди баланын атасы. Эскерте кетсек, Амир 19 август күнү жоголгон. Ал көчөдө балдар менен ойноп жатып эле көрүнбөй калган. 1 аптадан бери Амирди каналдан издөө иштери жүрүп жатат. Булак Назар Ньюс кежи. Уважаемый Садыр Нуркожоевич, на протяжении 7 дней мы ищем нашего мальчика Амира, предположительно утонувшего в канале. Руководство Чуйского канала всячески содействует, милиционеры, МЧС помогают, но, к сожалению, безрезультатно. Просим вас оказать содействие в поиске. Ауганстанда аялдардын ырдоосуна жана үн чыгарып окуусуна тыюу салынды. Талиптер аялдардын коомдук жайларда ырдоосуна жана үн чыгарып окуусуна тыюу салды. Бул тууралуу Ауганстандын жогорку лидери Хайбатуллах Ахунзада бекиткен мыйзамдарда айтылат. Мыйзамдагы 13 берени аялдарга тиешелүү. Анда аялдардын денесин коомдук жайларда жаап жүрүүсү талап кылынары, кийимдер жука, тыкыз жана кыска болбошу керектиги айтылат. Башкаларды аскыруудан сактоо үчүн бетти да жабуу керек. Аялдын үнү интимдүү деп эсептелинет, андыктан ал эл алдында ырдабашы, окубашы, үн чыгарып окубашы керек. Аялдарга тууганчылыгы жана никеси жок эркектерди кароого тыюу салынган. Булак Серепкежи.
Пакистанда согушкерлердин кол салуусунан 23 адам набыт болду. Пакистанын түштүк батышында согушкерлердин жүргүнчүлөрдү ташыган автобустарга жасаган чабуулунан кеминде 23 киши набыт болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар өлкөнүн ички иштер министрлигине таянып жазып чыкты. Маалыматка караганда кол салуу Белужистан провинциясынын трассасында түн ичинде болгон. Куралчан согушкерлер унааларды токтотуп, адамдардын документтерин текшерип, улутуна карап чыгып, андан соң унааларды өрттөп салышкан. Кеминде 23 адам каза болуп, 5 жарадар болгон. Өлгөндөрдүн арасында 19 пенджабтык жана 3 белуждук бар. Кол салгандар качканга чейин кеминде 10 унааны өрттөп салышкан. Провинциянын башка аймактарында да атышуулар болгону кабарланууда. Андан сырткары согушкерлер Болан районунда темир жолду жардырып жиберишкен жана Мастунг районундагы полиция бөлүмүнө кол салышкан. Президент Асиф Али Зардари менен ички иштер министри Моксин Накви күнөөлүүлөрдү жоопко тартууга убада беришти. Бул окуялар тыюу салынган сепаратисттик Белужистан боштондук армиясы коопсуздук күчтөрүнө чабуул жасай турганын аскерткенден көп өтпөй болду. Бирок түндөгү адам өлтүрүүлөр үчүн жоопкерчиликти азырынча эч ким өзүнө ала элек. Белужистандагы сепаратисттер өлкөнүн башка аймактарынан, өзгөчө Пенджаб провинциясынан келген адамдарга кол салып, аларды аймактан чыгып кетүүгө мажбурлашат. Бул